Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу Марал радиосунун көрөрмандары жана ошондой эле бизди Facebook баракчадан, YouTube каналдан көрүп жаткан көрөрмандар, бүгүн биз бул эфирге мына жаңы старт берилип жаткан учуру биздин мезгил программасы. Бул программада өзүңүздөр жакшы билгендей, элибиздин белдүү, беделдүү, ала тоого аты таанымал, кыргыз элине аттын качкасындай белгилүү инсандар менен кызыктуу маек курмакчыбыз. Андыктан өткөрүп жибербеңиз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубузду тааныштыралы. Көп кырдуу талант десем болот. Ар өнөргө чап салган, ар өнөрдөн тапталган, комузду колго алып, керемет обондорду элдин жүрөгүнө жеткизе чыгарып, жана ошондой эле күү болобу, ыр болобу ушунчалык бир элдин адамы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Карымов агабыз бүгүн студияда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жыландай макта бердиң го, Өтө ашөпкө макта берген жоксуң. Анткени сагынып калдык сизди. Мактабаса болбойт. Рахмат. Алтке. Ардактуу көрөрмандар, саламатсыздарбы? Угармандар, саламатсыздарбы? Бүгүн эме студияга кош келипсиз эле. Бүгүн биздин мезгил программасынын тушоосун сиз менен кесип жаткан учурубуз. Анткени биздин мезгил деп өзү айтып тургандай, ошо сиз сөз баштаганда, кеп баштаганда эле, ой, биздин мезгилде ал кез ушундай эле. Ал кезде биздин балалык моундай өтүптүр. Ал учурда ойлоп отурсак азыр деле бир көзгө жашаласың. Кээде туруп күлкүң келет деген бир кызыктуу бир маекти куралы. Айбек байке. Эми алтке мындай да, мен ошо сен биздин мезгил дегенге бир обонум бар да, бир эле куплет ырдап коеюнбу ушуну. Баштаган айтсаң. Кана. Баштаганда эле мына бер ыр. Ошол жаз башкача эле, ошол кез таптаза эле. Sen dagı jap-жаш элең, мен дагы жап-жаш элем. Аралап бассак эле, алма бак аппак эле. Айторчу аңдыгансыба, ал кайдай шашмак эле. Ошол жаз башкача эле, сүйүүбүз таптаза эле. Эсиме кылттей түшөт, жаз жытыгап таза эле. Ошол мезгил башкача эле. Ай, баракелди. Бир куплет да, биздин мезгил чынында эле башкача эле. Анда сүйүүлөр да башкача эле. Карачы. Эми ошол мезгилдерде азыр акырындан бирден барагын барактайлы, жиликтейли, айталы дейли. Ошол мезгилдерге эгерде бир кайрылып барып калсаңыз, анда жашоонун нугу каяка бурулмак, кандай өзгөрүү болмок дегендей. Келиңиз, эми балалыктын асманынан баштайлычы. Эми балалыктын асманы баягы негизи булор бала бир нерседен деп коет го. Ошол сыяктуу эле азыр делечи, могу биздин убакта, мен гастролго чыгып эл аралап жүргөн учурда бир балдар болот да, же кыздар болот. Ырчылар клубдун астына барып түшкөндө эле өзү эле келип эле аралашып эле колонка жанагы музыкалык аспаптарын ташышып эле, анан ошо отурса да алдыңкы катарга отуруп мындай башкача угуп, башкача көргөн балдар болот да. Кою менен. Анан ошолорду көрө келсең, кийин ошолор кийин бир 10 жылдан кийинби, 15 жылдан кийинби бул или бир жакшы бир чыгармачыл инсан болуп чыгат. Же ырчы болуп чыгат, же манасы, комузу, күчү, ушундай бир чыгармачыл инсан болуп келет. Ошол сыңар эле Алтынбек. Мен деле баягы эми биз жака бир жылда биздин Саргамыш деген айылыбыз тоолуу район болгондуктан бир жылда бир эле бир артисттер барчу эле да. Эми ошол учурда ошол артист ырчы концерт келди дегенде өзүң жорго болуп каласың го. Ооба. Эртелеп мал салды суугарып, чөп чар салып, шу жерден бир жерден жазып калсам ата-энең жөнөтпөй кое тургандай болуп, шуулдап барып алып, ошолорго аралашып, терде кийинип атса карап, басканын карап, турганын карап ушинте берчүбүз да. Жана репетиция кылып, кичине кыңгылдатып атса деле ошону оозубуз ачып карап. Эми ошондой эле балалыкта ошондой балдардын бири болчумун да мен. Кийин ошол балдарды мен өзүмдөй көрдүм. Көбүн көрдүм. Менин концертимди бул айылдан да көрөт, тигил айылдан да көрөт. Кайра кеткир ал эмес, дагы кийинки айылга барып көрүп, мен ошол областтан кеткенден кийин, анан кийин
кеткен балдар азыр бар арабызда. Ушулар кийин айтат. Чыгармачыл инсан болуп келишти Айбек байке. Мен сизди талаштын бир жигит бар. Мен ушул жерден келип көрүп анан тигил жерге барчын дедимчи. Эми балалыкта чын багы мектеп сахнасынан башталганда, мектеп сахнасында ушул чыгармачыл жаатта алдыңкы катардагы комузчу, ырчы, мындай сатирага да аралашып кетчүмүн. Чыгылып эле ушундай балалык бир укмуштай өттү да. Жакшы. Аккан арыктан суу агат деп коет кыргызда. Же болбосо өнөрлүү өлбөйт. Ал инсандын үй бүлөсүндө анын түпкү аталары ырчы болчу. Ал түпкү аталары моундай адамдар болгон деген сөзүнүн аркасынан мына карабайсыңбы, азыр неберелеринде да бар ошондой өнөрдүн бири деген сөздөр бар го. Ал өнөр деген дүйнөгө кандай аралаштыңыз? Же үй бүлөдө барбы? Же ата тектеби? Эми мен өзүмдүн өзүмдүн апам, мына кадимки эле төрөгөн апам өмүр бою маданият кызматкери болуп иштеди. Дом культураларда солистка болуп, автоклубтун жетекчиси болуп, ушундай болуп иштеп жүрдү. Апам жакшырдайт, чынын айтканда. Өнөрлүү адам. Анан ушу тайке жактарымдан бар экен. Өзүмдүн чоң тайкелерим жамакчы болгон. Чоң апамдын инилери ушул мен көбүнчө тайке жактарымдан, өзүмдүн урубумда мындай ырдаан деле, чордоон деле кишилер байкалбайт да. Мен жет атамды деле карап чыгам. Жет атамда деле жок. Анан ушу көбүнчө тайке жагымдан тага журту деп коет го. Ушу тайке эр тайын тартат да, ошол тайкелер менен угуп келгенби деп ойлоно берем да. Мүмкүн тайкелер дагы көрүп аткан болсо, бир туугандардан көрүп аткан болсо, ынанып атышат болуш керек. Чынын айтты, туура эле депчи. Туура эле. Эми ал жагы бирок адам андан тышкары бир дилгирленет. Бирөөгө карап түздөнөт, же болбосо бирөөнү кумир тутат. Туура айтасың. Ким болду сизге? Мен негизинен эң эле көмүр туткан Масанкалы Керимбаев болчу. Мен ушу мектепте окуп жүргөндө 6-чы же 5-чи 6-чы класстан баштап мен өзүм мектепке чейин эле комуз кылдыраттым да. Анан кийин мектепте окуп жүргөндө ошо биздин үчүн менин айылымда телевизорду мен шаарга келип көргөм сен, телевизор, свет жок. Бир гана радио угабыз, жанагы Кутмандуу болсун күнүңөр деген воскресенье күнү, базар күнү эртең менен дем алыш күнү берет. Анан куттуктоо деген программа бар болчу, элдердин суроолору боюнча. Ошол радиодон угуп алып эле жаттап, ошол Асанкалы агамдын бир да ырын калтырбай жатка билчү элем да. Өзгөчө ошо Асан акенин ырларына таасирлендим да. Кийбирлер айтат, мүмкүн Асан акенин обондоруна бир кайрыктарым окшошуп кететмиш да. Имиш, анан эми байкабайм, мен аны айтам, мен балалыгымда мен ошо 80-чи жылкы Асан аке, Ырысбай акелердин, Түгөлбай акебиздин ушу 70-чи жылдардагы улуу ончулардын ырларына сугарылдым да. Чын. Башка азыр мен ырчы болуп чыксам кимге сугарылат элем билбейм, но мен ошолордун тарбиясы, ошолордун ырына тарбияланып калгам да. Мен ошол рельсадан чыга албайм. Мени мындай бирөө көтөрүп туруп чыгарып койгон күндө деле кайра ошол рельсага отуруп алат болушум керек деп ойлойм да. Мисалы, сиздердин мезгилде азыр таланттар, мисалы мүмкүн компьютердун күчү менен же бир кандайдыр бир мындай кийин күндөрү жаңы обондор жаралбагандай болуп, мурдагы эле ырдалып жүргөн ырларды кайра жаңы дем берип ырдап жүргөн ырчыларыбыз көп да бар, аткаруучулар да алар. Мен аны айтуу менен сиздердин убакта ырга кандай маани берчүсүздөр, обонуна кандай, сөзүнө кандай маани берчүсүздөр, ал бир өзүнчө сөз болот алдыда. Бул алдыда комуз турат. Адам чыгармачылыкта комуз болобу, же аккордеондо болобу, ошол музыкалык аспапка жакындоодо дагы чоң бир эрк керек да агачы. Ушу комузга кандай жакындап калдыңыз? Менин комузга жакындаганым биринчиден ушул биздин айылда мындай чекеден комуз чертет эле да. Агаларым
Например, Кубат Жакыпов мен экөөбүз почти кошуна чоңойдук, бир тууганбыз. Ошолор комуз чертсе, ошолорду карап жүрүп эле кызыгып эле кирип кеттим. Аккордеонго эч кызыга албай койдумчу эне. Анан негедир комузга жабыштым, комуз менен жашоом, комуз менен ал учурда мен деле аябай бардар үйдө чоңойгон жокмун. Мындай орто зар, мындайча айтканда кедей эген багалдын үйүндө чоңойдум десем деле жаңылышпайм. Чынын айтыш керек да. Кемпир чалдын пенсиясы менен жашасаң каякта комуз сатып аласың. Бир тайкем, чоң тайкем белек кылган комуз бар болчу, ошону капкактатып алып, 10-чы мектепти бүткөнчө ошол комуз менен жашадым да. Андан кийин армияга бардым. Армияда да комуз ала кеттим. 2 жыл Чехословакияда армияда жүрдүм. Армияда комуз менен ушул армиядагы концерттер болсо катышам, кол ойнотуп чертем. Элдер тура калып, солдаттар кол чабышат. Советтик солдат деген гезит оролчу, андан түшпөйм. Армияда өзүнчө жашоо да. Аскерде өзүнчө жылдыз болгон экенсиз да. Анан домбурачы комуз домбурасын ала барган бир казак бар. Чилдирманын ала барган бир өзбек бар. Үчөөбүз өзүбүзчө звездабыз да. Ар майрам сайын, концерт сайын клубда жүрөбүз да. Службада жок. Ошентип эле. Анан кийин келгенин атайын комузду окудум мен. Кесиптик аспабым комуз. Ошон үчүн акыркы учурларда комузду колго карматкан демек айылда бирөө болду да. Мен балан чакеден үйрөндүм эле, түкүнчө эжеден үйрөндүм эле, же өзүңүз эле үйрөнүп кеттиңиз? Мындай элечи. Тигинден көрүп, мындан көрүп, мен бирөө отургузуп алып, мындай карма, тигиндей карма деген жок. Ушул негедир өзүм деле азыр айта албайм да. Себеби комуз черткендер көп, айылда ырдагандар көп. Ошолордун оозун карап жүрүп эле өзүмөн эле биринчи эсимде Токтоболдун кербесин черткенде чоң атам өлө сүйүнгөн да. Мен балам комуз чертип калды карачы деп аябайтым эле. Мындай бир жаман толкунданган да. Ошондон башталды болуш керек да. Бала кездеги, ошол сиздердин кездеги, ал кездеги Айбек Карымов кандай мүнөздөгү бала эле? Мектепте шоо элем, тентегирээк, мындай көп эле нерселер бар да. Эсте калган эсимде да. Кыздарды барып чачынан тартып туруп карга жыгып коюп каччымын. Карларды алып алып мойнуна тыгып алып качкан эле ушундай бир тентек бала болчумун. Ушу бир 7-класска чейин адам переходный возрасттан өтүп, кичине чач тарай баштайсың го. Кыздарга кат жазып, ошого чейин өлө тентек болдум да, анан резко токтолдум. Аябай токтолуп, анан уже токтоо бала болуп калдым да. Мектепте уже баягы кичине комуз кружокторго катышкандан кийин, эми баягы уже жигит боло баштагандан кийин тентектик токтоду окшойт. Атак аябай шок. Анан балалыгым кайдимки эле айылда керзи өтүп кийип, кой кайтарып, уй кайтарып, жылкы айдап эле чоңойдук, эшек минип, ат минип элечи. Ошол. Жакшы. Ал учур балалык кез, баягы балалыктын андагы кызыгай баткан күнүнүн артында кызылындай деп Элмирбек байке айткандай, балалыктын андагы кызыктарын айта берсе сөз көп го, бирок анын баарын биз 1 сааттын ичинде батыра албайбыз го. Биз андан берилеп жыла берели. Ошол кездеги студенттик учурлар. Борборго келдиңиз, шаарга аралаштыңыз, ата-эненин батасын алып айылдан чыктыңыз, алама кечүү жыл айылдан башталат дегендей, айылдын кызыгын мектепти бүткөндөн кийин эми шаарга келесиң, шаардагы жашоо, ошол учурлардан бир кеп салсаңыз. Негизинен мен окууну бүткөндөн кийин чоң атам бу дүйнөдөн өткөндөн кийин өзүм атам таш көмүрдө иштейт эле. Анан ошол жака 10-класс ошол жака бардым. Бирок атам мени повар бол деп кыйнады да. Повар болсоң эми коюңузчу атам, мен чыгармачыл инсан болушум керек, мен окушум керек, музыкага окушум керек десем эле эч эле жактырбайт да. Ушундай киши да. Атаң артисттин бир эле дипломаты болот, анын ичинде бир костюм көйнөк галстугу болот, туфлиси болот. Ошону салып алып эле жүрө берет. Дөгүлүштү берет да. Коюңузчу ата десем болбойт. Анан мени политехнический технология факультетине тапшырып салбады. Зордуктап элечи. Не кылам эми, атаң угуш керек. Бардым дагы кагазды биринчи эле экзаменде диктантты пустой тапшырып койдум.
эч нерсе жасабайчы. Анан кане эмне кыласың? Учасың да биринчи экзамен. Шоу учкандан кийин эле Жалал Абадта Барпалык Улуу атындагы Маданият техникумуна өзүм бардым. Директордун телефонун алып туруп өзүм чалдым го чиркен. Өзүм чалып туруп ушундай бизде мен анда тиги Кадамжай районунда эмелге 6 ай иштеп калгам. Отдел культурада. Анан телефон алып чалам да. Ассаламу алейкум, кандайсыңар, жакшысыңар байланайындар десем жакшы. Жакшы, бул каяктан? Багы эми мен чалып атабыз, международный мен. Анан чалып атса эле. Да деди. Ол мен Кадамжай районунун отдел культуранын башчысы Кутбулла Зигираевич деген болом. Мен бир баланы биздин отдел культурадан жөнөтүп атабыз. Ошону окутуп беришиңер керек. Колдон келсе жардам бергиле дедим да. Десем, болду аксакал, келсин, как раз мына экинчи поток деп койчу экен ошондо. Биринчи поток кеч аяктап, мына бир жумадан кийин экинчи поток башталат деп калды тапшырууну. Ошондо экинчи потокко жетип бардым да. Жетип барып туран директорго киргем. Директорго кирип кече ошо чалдыңыз сизге да? Сизге чалды эле биздин отдел культура Кутбулла Зикираевич чалды эле десем. Болду, Кадамжай районунан келдим. Ооба келдим. Ошоктан. Молодец, давай документиңди тапшыр. Биз көбүнчө райондук кадрларга көңүл бөлөбүз. Кайра ошол жака барып иштейсиң деди. Конечно иштейм дейсиң да. Эптеп өтүп кетишти айлады болуп атат да. Анан завучту чакырып туруп, бүт документтерин тапшыргыла, карагыла. Эмне кыласың? Ырдайым, комуз чертем. Эртеси күнү спецтен ушу таланттын эме кылынды. Сразу эле 5 алдым. Комуздун, токтогулдун гербесин тиги ыргугал, терме көтөрмесин ырдап чертип бергенден кийин 5 менен өтүп кеттим. Ошентип 3 экзаменден 5 тапшырдым. Тарыхтан, кыргыз тилден тапшырып турган. Ошентип ошол жакта окуп калдым да. Алгачкы ырым ошол 93-жылы сен менен таштак жолдо баратсам да деген ушул чыгарманы ошо студент кезимде жаздым. Эми аны айтасың, аны мени комуздан сабак берген агайым бар болчу. Мен обончу болушума каршы болчу. Сен комузчу болушуң керек, сенден жакшы комузчу чыгат. Сен комузду үйрөнүшүң деп класска камап кетип калчу да. Могу күнү нотадан үйрөнүп, жаттап мен 2 сааттан келем, айтасың, отуруп алып ошо комузду үйрөнүп, күнү үйрөнүп эме кылчу элем. Анан биринчи ошол ырдап өзүбүз эле студенттер арасында ырдап койсок эле биринен бири жаттап, биринен бири жаттап ырдашып эле Кутман Жолдошевтар биз менен чогуу окуганбыз да. Кутмандар ырдашып, анан ар ким бирөө тарап, аябай мындай студенттер арасында хит болуп кетти да. Анан мен биринчи жылдызым чыгармачылыкта жанган ошо 93-жыл, анан быйыл 23-жыл экен. Эсептеп көрсөнбөй, биринчи ырымды 30 жыл болуп калыптыр, 30 жыл болуп калыптыр ошолорго. Кудай буйрса, сиздин алдыда да концертиңиз болгон жатыптыр. Ага дагы кененирээк токтолобуз буйрса. Кандай даярдыктар болуп атат, ал жөнүндө дагы сурашабыз. Ага чейин азыр ошол кездерден кайтпай туралы, ал биздин мезгилден дегендейчи. Мондай болуп атат. Мезгилденби? Ооба, студенттик мезгилдеги кызыктардан дагы айтсаңыз. Мисалы, алгачкы обонун 93-жылы чыкты дейт. Обон жаралганда кандай болот экен адам? Кээ бирлер айтат, жаңыр жаздырсаң деле балалуу болгондой сүйүнөсүң депчи. Обон жаратуу, ал кыялдар кайдан келди сизге? Жөн эле туруп, бул эмнеден таасирлендиңиз? Мен ошонучу, ошол көз ирмемдерди мындай деп элестетем да. Эми студент кезде деле эң бирөө жарымды жакшы көрөт экенсиң да. Ооба да. Бирөө сүйүү пайда болот экен. Анан сезимтал адам. Мен классташымдын алтынын берегирээк келчи мындай деген бир эки сабы эсимде калган, бир мектепте окуп жүргөндө Мырзакан деген классташым 2 сабы эсимде калган да. Ал кыздын сөзү болчу бул, Ал балан Мырзакан деген бала классташ баланын сөзү болчу. Жакшы жазчы. Ошол эсимде калыптыр да. Анан ушуну мен улап сөз жазсам деп, анан өзүм сөзүн жазып атпаймынбы? Алтынын берегире келчиме олтурчу жана олтурсак уктабастан түнү бою шарактап таң аткан жүн басылбай деп укмуш кылып эле жазып койдум. Өзүмө жакты. Анан кийин Алимбай Матов деген агайым бар болчу. Өзү манасчы, акын. Агайга бардым менен уялып. Агай, мен мондай сөз жаздым да. Ыр жаздым мен. Агай, бир текшерип бересизби дедим да.
болуптур да алып кеткен, анан эртесин ай карадыңызбы? Мага карадым мен. Эй, сен укмуш жазган турбайсың деп эле мактап койду да, ошондо дардалаңдап кеттим да. Дем берген экен да. Жакшы экен бул сөзүң деди. Бирок обончук элек. Анан каникулга атамдардыкына барып, гитарам бар. Гитарам менен өзүмчө эле ошол ырга обон чыгарам дегенде эле мындай бир дейтин болсо керек, азыр эсимде жок да. Мынтип эле анан вальс ойноп атып эле анан ошолорду ырдасам эле ушул обон чыгып калды да. Анан апам эме деп калды. Көп ырдачу болдум да, ошону баягы унутуп калбайын деп кайра ырдай берем, үйдө отуруп деле ырдайм, огородко барып ырдайм. Анан мамаша минтип калды апам. Балам, могул кимдин ыры, эмне деген ыр бул? Жакшы экен деп калды да. Ошону анан эми өзүм жаздым деп айта албайм, мындай бир кызыктай болуп атам да, айта албайм да. Бир досумдун ыры деп койдум да. Досумдун ыры болчу, студент деп койсом, жакшы экен деп коюшту. Ошентип каникулдан кеттим. Кантип эле жогон, анан бир комнатада жашаган Базар Оргондук Кадыр деген досум бар да, дагы эле. Ошол экөөбүз, ал аккордеон ойнойт, мен комуз гитара. Анан экөөбүз анан отуруп алып комнатада ошону ал аккордеон менен комуз гитара менен ошентип иштеп чыктык да. Иштеп чыгып эле анан жанагы бизде күзүндө жүзүм терүүгө алып барчы. Анан ошол жерде отуруп алып кыйын болуп экөөбүз анан ошону ырдасак эле, эки голос менен келтирип туруп ырдадык. Ырдасак эле айланайын, кимдин ыры, ой меники десем эч ким ишенбейт го. Анан кийин акыры ишенип калышты. Ошол ыр бир паста студенттер арасында хит болуп кетти да. Обон чыгарууну мен ошондон башталды. Анан Алимбай агай, ошол Матов айтты, сенде көрөнгө бар экен, сенден эгер ушул ырды сен чыгарсаң деди, сенин кийин дагы сен ушундай бир обондорду, жакшы обондорду чыгарышың мүмкүн деди да. Анан сен эгер бирөөнүкүн урдап атсаң, анда билбейм деди да. Анан мен өзүмчө ойлонуп койдум, жакшы жазбаган окшобойм депчи. Жакшы болгон, биз да бала кезде көп уктук да алырды. Ооба, анан сиздин ыры экениңизди мен ушул кийин угуп эле, Айбек байкенин ырыбы деп көпчүлүк деле сураса керек. Ушу сенин ырдыңбы депчи. Ошол учурда деле ишенбей атканды айтпадыңызбы? Эми ыр жөнүндө сөз болуп калды Айбек байке. Комузду ала келген экенсиз. Бир жакшы обондоруңуздан бирди угуп алып, жалпы көрөрман журтчулугуна арнап, анан кайра маегибизди улантсак, Каныбек Иманалиевдин өзү Каныбек Капашов менен биз мен шаарга 97-98 2000 жылдары келдим. 99 жылдары. Ошондон бери байланыштамын. Көп сөздөрүнө он жаздым анан. Ошол Каныбек Капашовдун сөзүнө жазылган бизден сүйүү жалган болсо эгерде деген ырдай эле. Жакшы болот. Алтыным деп жан элжиреп жанымды от чачыштык махабаттан жалындап биздин сүйүү жалган болсоң эгерде бул ааламдын бар экени жалган анда жалган гүлдүн гүлдөп ачкан ой анда калып коң аппак таңдын атканы бизди көргөн күн да жалган түн жалган асман эмес анда көктүн асманы асман эмес анда көктүн асманы анда жалган чагылгандын түшкөнү
анда жалган каркыралар күздөгү. Мейли менин жалган болсо сүйгөнүма, кантип кыям мен сезимдерди түштөгү. Анда жаңкы көктөм жалган, жаз жалган, жалган жашоо бүтөрүнөн аз калган. Мейли менин жалган болсо сүйгөнүм, айтчы неге көздөрүңдөн жаш тамган, айтчы неге көздөрүңдөн жаш тамган. Көлдөй жалгып, күндөй балкып сүйүбөз, укмуш сүйдүк бирибизди бирибиз. Экөөбүз тең кетсек болот жазагай, чыккынчылык кылсак эми кимибиз, чыккынчылык кылсак эми кимибиз, чыккынчылык кылсак эми кимибиз. Укмуш сүйдүк ой бирибизди бирибиз. Ай баракелди. Ушундай. Керемет урматтуу угармандар, сиздер угуп жаткан биздин мезгил программасы. Жана ошондой эле бизди Facebook баракчадан, YouTube каналдан көрүп жаткан урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин студиянын коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу, аткаруучу Айбек Карымов агабыз студияда. Айтматовдун чыгармасында балалыгын эскергенде, менин алгачкы эмгек акым деп 1 жылдык эт алганы эсинде экен да. Анткени котормочулуктан кыргызчадан орусчага которуп берип, эң алгач калган эмгегиңиз, эмгек акыңыз Маяна, бул эсте калат го көп учурда. Мен эмгек жолумду могу жерден баштап, моундай бир акчаны алганда бир өзгөчө берекелүү болду эле депчи. Ошондо эстесеңиз. Мен 6 классты бүткөн жылы бизде колхоз, совхозго картошка тердирген апарчу эле да. 6 класстан баштап күзүндө апарып баштайт элестет. Бирок айлык акы жазылчу. Мен эсимден кетпеген эле сонун окуя да эми. Азыркы тил менен айтканда билбейм, мага негедир агайларым дагы мага көп жантатчу эле да. Жөнөкөй туугандарым дагы мага көп жантатчу эле. Негедир ушу мага жакшы мамиле кылышчу барычы. Себеби ушул бала кичине келечектен бир үмүттөнүшсө керек деп ойлойм да азыр. Ошондо эсимде биринчи айлык жазгандачы. Эрмекбай деген агайым бар болчу, азыр деле көзү тирүү. Ошол мага бир адамга эмес, 2 адамдык зарплата жазып коюптур. Айыл эмгек акычы. Ушу эми ушу мага бороор камбы же ушу кийинип кененирээк кийим албалсын дегенби, биринчи кирип айлыгымды алып чыктым. Биринчи айлыгым эми мүмкүн эсимде 30 рубль болушу мүмкүн да. Анан кайра минтип коюшту. Шашпай тур. Аягында дагы бир кирип чык деп койду да. Кирсем дагы бир айлык жазып коюшпу да. Анан агай мен жаңы эле алдым го деп мындай эме кылып атам да. Алдым го азыр эле десем, жок, ала бербейсиң мен берип атканда кененирээк деп туруп ушинтип койгонун мен до сих пор унутпайм да. Ал көрсө, булар мага мындай бир жанагындай жардам болсун деп. Анан кийин ошону ушундай сүйүнүп алып мен алып барып, эсимде атам, чоң апамдын колунда чоңойгом да. Кемпир чалдын колуна берсем, ооба садагаң болоюн. Муну бир нерсесин чыпчыргасын коротпой, күз болчу, кыш келатат балам, өтүк ал. Бир жылуу пальто же куртка деп койчу элек, ошондойдон алып ал, өзүң кийинип ал, өз эмгегиңе деди. Анан эртеси эсимде да ушундай бир жакалуу сонун кышка пальто, кыска мындай пальто алып, керзиби өтүктү алып, ичине
байпагынан бери алып ушуну кычырап кийинип кеткеним ошол биринчи айлыгымды өзүмө кайра кемпир чал мага өзүмө жумшап койгон да. Ушуга кошумча айткым келет. Мен айтып атпайм, эми чынын айтканда бардар эмес эле үй бүлөдө чоңойгондугума байланыштуу мектепте жанагы атайын колунда жокторго эме таратчы, кийим таратчы, ошол жардам таратчы, кийим, кече, ботинке, мындай пальто таратчы да. Анан кийин мектепте 3-3 класс белем же 4 класс белем класста отурсам бүт бир 2-3 үй бүлөгө кошуп мага да жазып коюштур да. Манасага ошондо мен намыстанганымды кара. Ошол жерден баягы эмеге баштыкка салып келген кийимин болсо ушу класстын астына чачып ыргытып туруп, сумкамды асынып алып, ошол мектептен баштап шолоктоп ыйлап, атам менен апамдын астына келип өкүрүп, бакырып, өгүздөй ыйлап келгем. Окуйлап, эмне болуп кетти, эмне болуп кетти, мен эмне баягы атасы жок көрсө, атасы, энеси жок, жокторго берчү экен да. Анан мен атам менен жок беле силтеп туруп, намыстанып, үйгө элестет 7 километр барып, 7 километр келип окучумун. Ошондо намыс көйлөгүм кара, бүт кийимин чачып ыргытып туруп, класстан сумкамды алып качып ыйлап, кемпир чалга чейин шолоктоп ыйлап келгем. Ошол күн эч эсимден кетпейт. Эмне себептен десем, көрсөм ушунчалык намыстанчы экенмин да. Неге мен кийимим бүтүн, атам апам турат кемпир чал, мага эмне моуну берет деп туруп ыйлап келген экенмин да. Ушул күндөр эсимде. Ошол мезгилде карачы. Эми эфирибиз дагы билинбей убакыт өтүп баратат, чыгармачылыкка келип. Кудайым буйрса, мына 93-жылдан баштап 2023-жылга чейинки аралыкта билинбей 30 жыл өтүптүр. Анан жакын күн 2023-жылы 7-ноябрда урматтуу көрүүчүлөр, Айбек Карымов агабыздын мына элдин сагынычы менен көпчүлүктүн соосу да болду болуш керек. Кайрадан мен билем, мен чыгармачылыктан кеттим деп бир концертиңиз тартылганда биз бардык эле. Сиздин обондоруңузду көптөгөн ырчылар аткарып, ырдап ошол жерде. Анан мен ойлодум эле, өзүмдүн жеке оюм да бул. Айбек байке эми обондорду чыгарып, эми сактада күпүлдөп илгий кызмат кыларды эмне себептен кетип атат болду экен деген дагы ой жаралган да. Анан бир маегиңизде дагы кайрылып калдым. Мен сахнадан кеттим, мен чыгармачылыктан кеткен жокмун деген дагы оюңуз туруп калды. Бул тууралуу дагы оюңузду берели, анан алдыда концерт жөнүндө сүйлөшөбүз. Чыгармачылыктан кетип атпадыңыз беле? Кайра эмне келдиңиз? Мен туура эле өзү чыгармачылыктан сахнадан кеткен жок, кете албайсың. Аны бир ана чыгармачылыкты, өнөрдү мага Алла Таалам берген экен. Аны кайра өзү гана алып кое алат. Мени кошо алып кетип калса эле болду, калат. Кудай сактасын, анын кечисинен берсин дейин. Бирок сахнадан кетүү деген бул мындай болду да. Мага тыныгуу керек болду. Анан тыныгуу керек болду. Чыгармачылык тыныгуу болбосо, мен өзүм байкап калдым, элден деле уктум, көбүнчө чыгармачыл дармент дегендечи, өзүң ашыгып эле ыр жаса берсең, оон жаса берсең, оондорун кээде бир кайрыгы менен экинчи кайрык окшош болуп калат. Мурунку бир ырың менен кийинки бир ырың окшош. Мен бул дүйнөдөн, мынау шоу дүйнөдөн совсем кеттим да ошол учурда. Понимаете? Мен кыргыз ырын да уккан жокмун. Радио, бир да радио 5 жыл болду мына. 5 жылдан бери бир радио уккан жокмун. Машинемден да радио койчу эмесмин. Мен телевизор да көрбөдүм. Ошол учурда анча-мынча ишкерлик гана кылып жүрдүм. Ишкерлик кылдыңыз, э? Бирок мен көлөмдүү чыгармаларды иштедим ошондо. Мен күү жагына өттүм. Кудай буйрса жакында презентациясы болот. Каганат деген чоң күү жазгам. Концерттин алдында мындай бир өкмөттүк деңгээлде чоң презентациясын кылабыз. Бир 2 күү толук жазып, 3-чү күүсүн бүтүп атам. Күү тармагына салым коштум. Анан көлөмдүү чыгармалар жаздым дегеним, дастандарды жаздым, термелерди жаздым. Аларча көрстөнүндөгү улуу инсандарды эскерүү деп Каныбек Капашевич экөөбүз аны жаздык.
ошого окшогон көп иштерди ылыкпай эми жөн жатып алган жокмун да кыскасы. Эмне деген обондорду жаздым. Анан 30 жыл болсунчу көрөйүнчү дедим. Кыргызча, казакча дуэттерди жаздым, уктуңуз укпадыңызбы? Ушу радиоңуздарга таштап кетишим керек го, мүмкүн бардыр. Өзүм казакча 2 дуэт жаздым. Мен бул дагы бир өзүмдүн жашоомдо бир тарыхый эмеси бар. Эки элдин достугун, эки элдин кыргыз кыз менен казак кыргыз казак кыз менен кыргыз жигиттин ортосундагы махабатты жаздым. Азыркы учурдагы заманбабыраак дагы бир дуэт жаздым. Анан эми аны койсоңуздар керек, сиздерге берем. Ооба, жакшы. Жөн жүргөн жокмун да кыскасы. Бирок ошол учурлар, ошол убакыттарда деле мындай кандай сагыныч болбоду? Мисалы, ыр дүйнөгө сагыныч экен концерттин аталышы. Өлү сагындым бирок. Кандай ошол мезгилдеги сиз сахнада жүргөндөгү мезгил менен анан ишкерлик кылып жүргөндөгү салыштырып көрсөңүз кандай болот экен? Мен айтайынбы? Ишкерлик биздин Кыргызстанда эмне себептен өнүкпөйт? Потому что сен ишкерсиңби? Сенин үстүңдө 70 текшерүүчү бар. 70 чиновник менен иштешесиң. Баары коррупцияга байланган. Иш кылайынсың. Бизнес ошон үчүн өнүкпөйт экен. Ал дүйнө таза дүйнө эмес экен. Мен муну кесе дагы айта алам да. Эң булганыч таза бизнес болбойт экен. Ал чыгармачыл адамга жарашпайт экен. Себеби мен көп нерсени жүрөгүмө жакын кабыл алат экенмин да. Бизнесмен болуш үчүн, күчтүү бизнесмен болуш үчүн баарына кайыл болуп, орусча айтканда рискке барып туруш керек экен. Ал эми эң таза дүйнө, биздин шоу дүйнө, чыгармачыл дүйнө экен да. Мен ошону ушул сахнадан кетип, бизнеске аралашып көрүп, саясатка бир сайылып көрдүм. Баарын көрдүм. Карай келсең, саясаты дагы, бизнеси дагы бүт аралашып эле булганыч болуп калыптыр да. Ошон үчүн мен ошол жактан мен алыстап дагы этек жеңим жей элекмин. Чын. Бүт кеттим бизнестен. Андан көрө мына чыгармачыл дүйнөм эң таза, эң сүйкүмдүү, кубанычтуу көзүрмемдер, кубанычтуу мүнөттөр көп болгон мына дүйнө экен да. Сиздин обондурларыңызды кийинки күндөрү жаштардын аткаруусунда угуп калып атабыз. Мисалы, сиз менен кеңешип, сурап, алып ырдап атышат да. Анан айрым мындай жеткире аткара албай калганы бар, же ашырар да канды. Эми албетте автордун өзүнөн ашып кетпейт го. Бирок ага көз карашыңыз кандай? Кээ бир учурда ичиңиз жылып, кээ бир учурда нааразы болуп калган учурлар болобу? Негизи мындай да, аябай көп сурашат. Тигини ырдай берейин, ырдай берейин. Ой, кагылып кетейин, ырдай бер деп эле коем. Же мындай дейм, уруксаат ырдай бер дейм. Анан жөнөтүшөт. Бирок чын мен сындайм. Сынчымын дейм. Анан мага жакса да, жакпаса да адамдын көңүлү гүл да. Ай, маладес, өркүнүңүз, рахмат, карындашым, рахмат, иним. Ушинтип баштаганбыз биз дагы деп коем, болду. Анан эми көңүлүмө толгондор бар. Көңүлүмө толгондорду мен айтып деле койсом болот. Мисалы бир мен канчырларымды ырдагандардын ичинен эң ушул майын чыгарган бир Улан Мукаш деген Босторгой ырдаптыр да. Мен билбейм, ошол жигитке мен баа бердим да. Концертиңизге катышат да. Катышат. Мен айттым, кел дедим сен. Анан эме Кубаныч Ажыбаев билектериң балыкты уйлаганды ырдаптыр. Анан эми чынын айтканда аларга бир нерсе дей албайсың да. Же ырды бузуп коюпсуң дей албайсың. Эми өзүндөй кылып ырдашыптыр. Даже ачык эле айтыш керек, моюнгаш керек. Менден ашырар деп койгон. Чын. Мен өзүмө жакты да, мисалы. Сен айтып атпайсыңбы, автордон ашык аткарыш кыйын деп. Жок. Автордон ашык дагы аткарып жиберген аткаруучулар болот. Ага эч чачалабаш керек. Күйдө карасаң, мисалы,
сенин могу пиджагың мага жарашпай калышы мүмкүн да. ооба. А бирок жарашып да калышы мүмкүн да. Укмуш жарашып калышы мүмкүн. Ошондой нерсе да. Ооба. Ооба. Эми концерттин аталышы Ыр дүйнөгө сагыныч экен. Чыгармачылыгына 30 жыл болду, чыгармачылыкка 30 жыл. Анан мындай аталышты кандай өзүңүз эле ойлоп таптыңызбы? Мен көбүнчө Facebook'та активдүү отурам да, анан мен могу концертимди кандай атайын досторум ага кеңеш бергиле деп коем. Анан ичинен аябай жабыратып жазышат. Комментарийгечи монсеңиз болобу деп. Жакшы достор бар Facebook'та. Анан алардын ичинен баарынан тигини тандап, ошонун ичинен ирге алып туруп анан точно ушуну бир айткан жок, бирок Ыр дүйнөгө сагыныч. Мен сиздерди сагындым деген десем деле болмок, ал жок. Анан ушуну топтоп туруп койдум да. Жакшы ат болуп турду акча. Концерттин өзгөчөлүктөрүн айтыңыз. Эми өзгөчөлүктөрү багы сагынычтуу концерт болот деңиз. Эме эптеп эле эл келишинде бар белен айта бербешим керек да, чынын айткандачы. Эми өзгөчөлүктөрү могу казакча, кыргызча, Казакстандан досторум келет, 2-3, мен ырым ырдаган казактар келет. Бибигүл Аширбаева деген жана азыр ошол ырлар хит болуп атабы, бир нерсе болуп атат чыгылып, элдер жакшы көрүп атат да. Казакстанда да жакшы көрүп атышыптыр, жакшы ой пикирлер бар. Ошолорду чакырып, ошолор келишет. 3 казак, 4 кыргыз эле коебуз чын. Концерт баягыдай мен ырларымды ырдагандын баарын топтоп алсам, анда концерт болбой эле ашар концерт болуп кетет. Эми бул жерде өзүм көбүрөөк ырдагым келип атат да. Комуз менен жандуу үн, жандуу концерт болот эми, билесиз азыр. Ушундай мыйзам чыгып жакшы болуп калып атыптыр ичине. Колунан келгенибиз отун жарып калдык да. Себеби отун чоң атам мынтип койчу. Отунду бир акмак, бир акылдуу жарат деп койчу да. Анан биз ошо отунга окшотуп эле ар кимибиз эле ырдап калып атык беле. Ооба. Бир кореец айткандай, кыргыздар эмне үчүн ырчы көп десем мынтип коет дейт. Потому что алар дейт ырдап эле жашаганды иштегиси келбейт деп коет. Демек, Улуттук филармонияда 7 ноябрь күнү чыгармачылыкка 30 жыл, Ыр дүйнөгө сагыныч, Айбек Карымов агабыздын жакшы чоң программадагы концерти болот экен. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, баарыңыздарды чакырып өтөлү. Убакыт учкан куш экен Айбек байке. Эми бир сизден дагы бир жакшы керемет ыр угалдагандан кийин эркин микрофон узатабызбы? Ооба. Гүлзада Астамалиеванын деген кыз Facebook'ка бир ырын жарыялаган экен. Ушундай жагып алып эле бир отуруп ырдап койгом. Жакшы он болуп калгандай болуп өзүмө жагып калды кайра. Жакында ырдап берем мен концертте. Каниет деген. Каниеттер, жакшы. Дайрадай агылдым, шамалдай согулдум. Бош кыш турмушта жаңылсам жаңылдым. Жазмыш деп сорондум, армандуу болбодум. Муздасам муздадым эй, арине тоңбодум. Какшыган дүйнөгө жамгырдай чабылдым. Акактай махабат отуна табындым. Сүйгөң ийилдим, кутумун үйүмдүм. Жоголуп кетердей сүйдүм да сүйүлдүм. Жабыккан пендеге жакшылык сурадым. Жакшылык сурадым жабыккан пендеге. Дастандай ырдалдым, дарактай ыргалдым. Күш
Müşküldü taqdırgay ildim sınbadım. Dastanday ırdaldım, darakday ırgaldım. Müşküldü taqdırgay ildim da sınbadım. İldim sınbaymı. Barakelde. Ушундай бир жаңырдын бет ачарлары болот албетте. Жакшы экен. Сөзүнө обону сөзү дал келиптир. Мындай бир уккан адамга дароо эле байкалат го. Бар болуңуз. Эми Айбек байке, жалпы элге, кыргыз элине өзүңүздүн бир жакшы тилегиңиз болсун, оюңуз болсун, эркин микрофон. Тилегим эмне дейин? Тилегим ушул Кыргызстан мамлекетибиз өнүгүп өссө, ага өз салымыбызды кошсок, ар кимибиз өз ишибизди так билип, так аткарып, анча мынча дайыма жакшы тилек кылып, өлкөбүз үчүн иштейли. Өркүндөбүзсүн Нурзаман деген илгерки ыр бар болчу, ошо менен чоңойтуп элек. Ошол идеологияны туу тутуп, ардактуу элим, амандыкта туубуз эч качан ылдый түшпөсүн. Желбирей берсин. 7 ноябрда эми да көрүшөрбүз. Ооба, буйрса. Эң башкысы эсенчилик, аманчылык, алдыдагы тилектер, ой максаттар жакшы ишке ашсын. Концертиңиз жогорку деңгээлде өтсүн. Эл толо келип, сизди алкап кол чаап турган эл журт болсун. Ал эми сиз болсо эргүүңүздү токтотпостон керемет обондорду элиңизге арнап эсен болуңуз. Чыгармачылык эргүү каалайм, бар болуңуз. Атайын убактыңызды бөлүп, биздин мезгил программасынын шоусун кесип, жакшы оюңуз менен бөлүшкөнүңүзгө рахмат. Бар болуңуз, обондор оруштап чыга берсин. Дагы жолу чоң рахмат. Урматтуу Марал радиосунун угармандары, жана ошондой эле бизди Facebook баракчабыздан, YouTube каналынан көрүп жаткан көрөрмандар, биздин мезгил программасы соңуна чыкты. Ар дүйшөмбү күнү 17:00 бизди дайым угуңуздар, көрүңүздөр, биздин толкундан алыстабаңыздар. Бар болуңуздар.